Munafık var go, munafık iki жүздүү адам. Екі жүзді мұнафық дейді андайды. Ошол адамдын даражасынан экинчи даражада эле ушакчылар турат экен тозокто. Казан болсо, бул казан болсо, казандын эң түйүнө от биринчи тиет. Ошол жерде мұнафықтар болот. Капыр да эмес, эки жүздүүлөр болот. Сен дүйүн алхамдулилlah мусулман, сенден чыгар менен койчу ошол акмактарды. Толтур андайды мен көп. Анан экинчиси ошонун андан кийин тура турган бул ушакчылар болот. Ошо казандын түйүндөгү тозоктоп элестетсең, субханалла, мына ошолдор болот экен. Ошон үчүн тооба кылып, ушу кимден ушу күнөө болсо тообасына не кылсын дейт? Өкүнүү керек экен. Эгер кимде-ким өзүнө туура эмес нерсе өкүнбөсө, ошол нерсе ыраазы боло турган болсо, ошол адам эртең дагы бирөө ушактагысы келип атат деген сөз экен. Өкүнбөсөң, тооба кылыш керек экен, анан өкүнүшүң керек экен, ошо күнөө катары сезип. Адамдардын арасында мамиледеги эң балит, жана мен күнөөнү капкара бир эмеге салыштырдым го. Ошондой эле күнөөнү адамдардын ортосундагы эң чоң балит, ыплас нерсе бул ушак болот. Бирөөнүн аркасынан гыйбат кылуу бул эң чоң ошондой ыплас нерсе экен. Керек болсо телефонду алды. Телефонду алып алып тургандан кийин мындай тамашалайт элек мисалы, мына бул үйдө жашап атабыз апа, момундай, күйөө балаңыз момундай, ийөлүңөр ушуга эле жеттиби дейт. Болду, бүттү. Аялы менен кайненеси күйөө баласын эмне кылды? Ушактады. Ни в коем случае, субхан. Жанакы мен бекер айткан жокмун, мында бактылуу аялдар кандай экен? Алар намысын жана күйөөсүнүн мал мүлкүн коргойт деген нерсеге, ошонун кемчилигин коргойт деген сөз. Кемчилигин эч кимге көрсөтпөйт деген сөз. Ал эми бирөөнүн кемчилигин сыртка чыгаруу бул ушактын эле бир түрү. Ошол адамдар тооба кылыш керек болот кайра. Кандай нерсе? Кичинекей эле сөз, бирок субханалла онча нерсе чыгарса болот. Аллаху акбар. Эми чыныгы тооба кылган адамда өзүнүн мурда кылган күнөөсүн эскергенде рахаттануу, кубануу, ушундай бир болбойт экен да. Кайра ыйлайт экен, аттың ошон үчүн ыймандуу адам ыйлайт экен. Баягы негизинде эки түрлүү ушак бар. Биринчиси тирүүлөргө болгон ушак, экинчиси өлгөндөргө болгон ушак. Кыргызда да бекер айтпайт да, өлгөн адамды жамандабайт. Өлүп мүрзө коюп барат да, кандай адам эле деп сурайт эркектер элесиңер, Ошондо биз айтабыз, жакшы адам эле, жакшы адам эле, жакшы адам эле дейт да. Карасаң өлүктү, эми ал адам субхан киши өлтүргүч болчу. Зынакор эле. Элдин баарынын жанагында бир күнөө көп толтура эле. Бирок баары билет да, бирок кетип бартын кандай адам эле дегенде жакшы адам эле дейт да. Бирөөдөн койчу ошону деп эч ким айтпайт десең, болду, өлгөн адам жамандалбайт. Эми ушактын эки түрү бар деп атканым ошол. Биринчиси түрүү адам. Мунда бир вариант бар да. Бир вариант бар мында. Сен ошо ушак кылып алып туруп, сен досум баягыны кечирип койчу. Мен ушундай жерден сен эч бир не подтвержденный сөз менен сен ушактап алыптыр, кечирип койчу деп жанына барсаң болот экен. Бирок өлгөнгө бара албайсың да. Пайгамбар айткандай, алар угуп турат. Алар угуп турат. Алар мисалы өлгөн адамдар 2 рекет намазынын кадырын билет азыр. Алар 1 секунданын кадырын билет өлгөн адамдар. 1 күндүк орозонун кадырын билет. Алар 1 алиф деп койгон Курандын кадырын билет. Субханаллах деп койгон 1 жолу айтып отурган тесбихтин кадырын билет. Алар билет. Анткени алар уже көрүп атат уже. Пайгамбар айткандай, силерден бизден мурун ушул мүрзөнүн ичине келдиңер. Иншаалла биз да силердин катарына кошулабыз деп Пайгамбар айтат. Силер бизден мурун көрүп атасыңар деген, бизден мурун эмелеки намаздын, орозонун, зекеттин, ажылыктын, садаканын, жакшы сөздүн кадырын билип атасыңар дейт. Жакшысыз дагы, жаманы дагы ошо менен кошо кирди да. Ошо себептен түрүү кезиңде субханалла ушул биз айтып аткан сөздөрдүн кадыр баркы болбошу мүмкүн. Азыр кээ бирлер уйкун келип, эмнени эле айтып атат, мен демди алдырганы келсем деп атышың мүмкүн да. Эмнени эле сүйлөп атат. Бирок субханалла ушул эки күнөө, ушул эки сөзүң абалким субханалла сен жашооңо башыңа тийген таш болду. Билбейсиң.
Ар бир нерсе жөн эле сүйлөнө бербейт. Момунча китептин арасынан азыр мен бул китепти таап чыгып алдым да. Болсо башка эле нерсени сүйлөйүн деп чыккам мен азыр. Ошон үчүн тооба кылган адам эмне болот экен? Бушайман болот экен. Экинчиси ошол нерсе үчүн Кудайдын алдында канткенде жооп берип калбайын деп коркот экен. Кийинки үчүнчүсү кылган күнөөсүнө кайтпоо дейт. Хасан Басри рахималла таала чыныгы тообаны түшүндүрүп айтат экен. Тооба деген бул кылган күнөөсүнө чын дилинен өкүнүү, тил менен истихбар айтуу, дене менен кайра кылууну таштоо, кайра кайтпоону чечүү деген экен. Бул китепте субханалла ошол эле китептен алынып. Кара. Тооба ошол күнөөгө кайра кайтпоо экен. Бул да айтып атышым. Дилинен өкүнүү керек экен. Эмнеге айтып алдым экен? Эмне мында мисал алса, кээ бирде ушактап аткан адам эчтеке эметпейт, билбейт да. Тиги менен деле иши жок. Болбосо ага плюс дагы минус да эмес да. Мисал алса карасаң, азыр автобуска түшсөң деле, машинеге түшсөң деле баардыгы тең урматтуу президентибизди жамандашат да. Болбосо аны менен тууган деле эмес ал. Аны менен эч нерсеси жок анын. Бирок анын жеп аткан жанында отуруп эле жанагындай манту жегендей да, жанында отуруп эле манту жеп аткандай эле, ол ошентип атат, тигинтип атат, бул субхана андай болбойт. Билбейсиң сен аны. Көбүнчө ойлошот, деп. Жок. Чоң болдуң дейли. Мисалы алсам, Маис менин бир тууганым бүгүн кечинде барды, эртең менен бардагы бир көчөнүн эле, жана көчөнүн деп, көчөнүн чоңун эмне дейт биякта шаар? Квартальный болуп калды. Эми ошол кварталдын баарына жооп берет. Бул байкуш болуп калды уже. Бирөө туруп аким болуп калды. Ал районго жооп берет. Бирөө губернатор болуп калды, областка жооп берет. Президент болуп калдыңбы? Бүт бул жерде эң жаман нерсеси Хазирет Умар радаллаху ыйлаган нерсеси бар. Жонуна ушундай бир жана мүшөккө унду салып алып туруп чуркаган экен. Хазирет Умар. Эмнеге чуркап баратасың? Келе мен деле дегенде баягы кызматчысын түртүп ийген экен да. Кыяматта сенден сурабайт, менден сурайт деген экен да. Алар байкуш. Сооронбай Шарипович байкуш деп койсоң болот. Ал жыргап аткан жок. Арам адалбы жеген жеп ичип жатат. Бирок кыяматка барганда ал байкуш болот. Ар бир эркек байкуш болосуң. Алла Таала Куранда ушундай айтат. Абаса деген сүрөдө мен дайым айтып берем. Эркек аялынан качат ошо күнү. Аял күйөөсүнөн качат. Ата-эне балдарынан качат. Туугандан качат ошо күнү. Байкуш болуп качат. Ошол сен ал байкуш болуп аткан немеге ого бетер өзүңдү байкуш эмне аласың? Өзүңдүн проблемаң менен алектене албаган адам бирөө чече албайт, бирөө өзүнүкүнчү. Ошол адамдар башканыкына алектенет. Ошонун себебинен бирөөнүн күнөөсүнө, бирөөнүн жанагындай бир болбогон нерсесине кийлишкен адамдар ошол эң алсыз, эң арсыз адамдар. Ошон үчүн бул нерсе күнөө катарында келет. Иншалла, мен үмүтүм бар, Кудай кааласа тооба кылабыз. Барбыз. Бүгүндөн баштап үйүбүздө бирөөнү ушакка көндүрбөйлү. Өзүбүз дагы ушул жанагындай бир печка жагып койсоң, ошол жерде кичинекей тамтуң басып жүргөн балаң болсо, мен мисалы тамтуң басып жүргөн балам бар да. Печканы эле кайтарып отурабыз да. Тийип кетпес экен деп, аны коркутабыз, колуна алып келип, бö, ысык депчи. Эмне үчүн коркутуп атасың анычы? Анткени ошо кол тийип кетпесин деп атасың да. Туурабы? Ошо тийип кетпес экен деп атасың. Эртең кылбасын деп тарбия кылып атасың да. Ошондой эле ошол үй бүлөбүздү иншалла эртең алаланып турган отто тозокко күйүп калбасын деп, субханалла эмне кылалы? Ошол үй балдарыбызды ошондон коркуталы. Коркутуп аткан адам өзү корксун. Кичинекей болсо да, кичинекей болсо дагы саясатчы менен да тиешең болбосун. Сен өзүңдүн проблемаңды чечип ал. Бирөөнүн күнөөсүн мойнуңа алып эмне кыласың? Ишче дальше. Макулбу? Үйрөнөлү. Мына эгерде кимдин үйүндө ушакчы болбосо, ошол үйдө береке болот. Кимдин үйүндө ушакчы болбосо, береке болот, унутпагыла. Кимдин үйүндө ушакчы болбосо, береке болот. Эмне үчүн? Акча көп табасың, бар нерсең бар, бирок субхан үйүңдө береке жок. Эркекти сени аялың укпайт, аялдарды балдар укпайт. Эмне үчүн ушундай үйлөр көп? Болбосо көп акча табат.
бири биринен рахат ала албайт, сүйүү мухаббат кыла албайт. Эмне үчүн дегенде ошолор ушакчы. Ушактын пайгамбарыбыз, мен көп айтам бул хадисти. Айша бир күнү сахабалар өзүнүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен көчөдө кетип баратса, бир ис чыгат экен, ис. Бир мындай жит чыгат экен. Ушундай сасык экен, ушундай сасык. Сахабалар: "Я Расулаллах, бул эмне деген жит? Ушундай да жит болобу?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ооба" деди. "Я Расул, бул эмненин жити?" деди. "Тарыптын жити эмес экен. Өлкөн нерсенин жити эмес. Же болсо бирөө бир нерсе өрттөп аткан жок. Же ушундай бир жанагындай бир мындай төөнүн кардын жарып туруп төгүп салгандай эмес. Кан жин деп коет го. Кан жиндин жити эмес." Пайгамбар айтат: "Бул ушу көчөдө" деди, "ушу бир үйдө" деди, бир тууганды бир тууган жамандап атат, ушактап атат" деген. Мына ушунун жити деген. Шейхтер айтат: "Субханалла, эмне себептен" дейт, "анда азыркы заманда ошентип сахабалардай жытын сезбейт" дейт да. Мен ажаткана болуп үйдүн ажатканасына барып көрдүңүз барыңыздар, э? Баратканда кадимкидей онтосуң. Бирок кирип отуруп алгандан кийин унутуп калып атпайсыңбы? Азыр баары толук ажатканада жашагандай. Бүт ушактап атат, сасыкка көнүп калдык биз. Анан кийин ушактабай туруп, өзүң үйүңдө бир жума 40 күнгө чейин субхан үйүңдө ушакты киргизбей туруп, өзүң бир да ушак сүйлөбөй туруп, анан үйүңө кирсең, үйүң кадимкидей эме болот, тазарат. Үйүңдө рахат алып каласың. Эгерде ушул нерсени кылып көрсөңүздөр болот. Машалла. Төртүнчүсү, кимди гыйбат кылган болсо, алардан кечирим суроо шарты бар экен, машалла. Сурап койгула. Намыстанба. Ушактаганың чын да. Эгер чыныгы эркек болсоң, чыныгы мусулман болсоң, субханалла, сурап кой. Карасаңыз телефондон, телевизордон ушундай көп адамдар чубак устазга айтат го: "Устаз, кечирип коюңуз, мен сизди ушактадым эле. Мен ушундай түшүнбөй ушактаптырмын" деп ушул айткан адамдарды мен баатыр деп эсептейм да. Ошондой нерсе. Ушакчылар бирөө да жыргабайт. Калпычы менен ушакчынын казаны кайнабайт эч качан. Эмне үчүн азыр айтып атам күнөөнү? Анткени субхан ушул жерге келгениңиздерде азыр тооба кылсаңар, ошол ушактаган адамдар эстеп туруп: "Я Алла, кечир менин күнөөмдү" деп тооба кылган болсо, иншалла, ким ушул жерге катуу оору менен, керек болсо рак оорусу менен келсе да айыгып кетет ошол. Мен гарантия берем буга. Анткени тажрыйбада аябай көп өттү бул нерсе. Сурайсың да кылып турсаң: "Апай, сага эмне болгон? Эмне кыл?" десең, ыйлайт. "Молдоке" дейт, "мен ушунча күнөөм көп экенин ушу сабактарда окуп билдим. Ошол себептен мен тооба кылдым. Ушу сиз айткандан бери күнөө кыла элекмин мен. Мен ушундай нерсе кылган жокмун, тигиндей нерсе кылган жокмун." Машалла, карасаң, 1-2 күндө кадимкидей анын башын ачып туруп, аны операция кылыш керек болчу. Жок болуп кеткен нерселер аябай көп. Көрсө, субханалла, оорунун тамыры да сенин колуңда экен. Карасаң, тамыры сенин колуңда экен, ооруңдун. Проблемаңдын да тамыры сенин колуңда экен. Ошо сени көбүрөөк тооба кылалы, иншалла. Алхамдулилlah, Аллах разы болсун. Амаллабыз, Амаллабызбы?